Саламатсыздар, урматтуу парламент радиосунун угармандары, маанилүү маек рубрикасы болду. Бүгүн конституциялык мыйзамдар боюнча комитет кезектеги жыйынын өткөрүп, анда шайлоочулардын кайрылууларынын электрондук тартиби жөнүндөгү суроо күн тартибине чыкты. Бул багытта демилгечи депутат Азамжан Жалилов студияда. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Негизинен шайлоочулар коюп жаткан суроолордо сиздер менен бетме-бет жолугушуулар учурунда болот. Же болбосо электрондук түрдө кайрылуу азыр практикалана баштады. Ошол эле учурда кагаз түрүндө почта менен жөнөткөн же өздөрү алып келип атайын кабылдамага тапшыргандар болот дегендей. Кыскасы жарандардын суроо талаптарын, наказдарын кабыл алууда мындай электрондук жаңыртманын кириши бир топ абалды жеңилдетет окшойт. Сиз айтып берсеңиз мыйзам маанисин. Бүгүн мына элдерден азыр электрондук түрдө деле кайрылуулар келип атат, кагаз түрүндө деле кайрылуу келип атат. Ошон үчүн мына бюджетте каражаттарды үнөмдөө максатында бул эч кандай мамлекеттен бюджеттик каржыланбайт. Ошондуктан бул элди убактыны үнөмдөө максатында электрондук почта аркылуу жөнөтө турган убакытты үнөмдөө максатында şu электрондук каттарга электрондук жооп берүү максатында элди кичине болсо деле жүгүнү жеңилдетүү максатында şu мыйзам долбооруну сунуштадым. Эми şu мыйзам долбоору депутаттар колдоп берсе элге жакшы пайда алып келет деген үмүттөмүн. Бул депутатка келген суроо талаптардын жообу болот дагы же түз өкмөттөн алынган жооптордагы сиздердин жалпыланган маалыматта камтылат да же алардын ар бир органдан келген жоопту ар бир ведомство өзү жөнөтөбү? Кандай болот? Жок, ар бир келген немеде электронный жооп бере берет. Жок, агер ар бир жаран жок мен неме кыла албайм электрондукта жазуу түрүндө деп отдельный неме келе турган болсо ага жазуу түрүндө кат жөнөтөт. Ага чейин электронный келген каттарды баарына электронный жооп берет. Мисалы азыр интернет жакшы бир топ жеңилдиктерди берип атат, бирок ошол эле учурда бул социалдык маселе болгондуктан айрым бир жарандар жылдап маселесин чечүүгө туура келип калат. Же болбосо ар кандай күтүлбөстүктөр болуп кетет дегендей, ошонун ичинде мисалы электрондук жооптор жоголуп кетип же сайтка хакер кирип өчүп кете турган болсо, анда кандай кылып архивдик материалдар сакталып калат? Азыр сайттар бар. Ошо сайт боюнча эч кандай неме жок. Архивдик материалдарда сакталып, баарыга азыр мына неме бар. Сайт. Ошо сайтында сакталып турат материалдар. Демек өчүп кетпейт, ар бир жоопту алып аткан тараптагы мүмкүн болушунча сактап алуунун аракетин кылыш керек болуп калат, Ошол эле учурда сизге суроо жолдогондордун статистикасына кайрылып кете аласызбы? Депутат болуп келдиңиз 9-чу шайлоо округунан. Жооптор кандай шартта берилип жатат? Элге көбүрөөк азыр электрондук жооп берип атабыз, кагаз түрүндө деле жөнөтүп атабыз да азыр. Ошон үчүн кагазды азыр неме саламжалдуу пайдалануу боюнча бюджетте экономдоо максатында азыр ошону жоюу немесине электрондук вариант ыңгайлуу убактында үнөмдөйт, азыр поштага барбайт, арада канча убакыт жоготпойт. Адамда эң неме нерсе кымбат нерсе ал убакыт. Ошо убактын үнөмдөө максатында электрондук шунмеге өтөйүн деген ниетте. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Кыска нуска мына урматтуу шайлоочулар, эгерде сиздердин эл өкүлдөрүнө болгон суроо талаптарыңыздар болсо, электрондук түрдө жооп ала аласыздар. Ошол эле учурда ар бир депутаттын дагы өзүнүн электрондук түрдө кабыл ала турган атайын электрондук кабинеттери бар. Жалпы жогорку кеңештин дагы коомдук кабылдамасы мына ушундай электрондук шартта суроо талаптарды кабыл алууну баштады. Саламатта болуңуздар. Уктурууну даярдап олууга алып чыккан чыгармачыл топту мен Кипариса Сурахманова, Жолдошбек Рысалиев кызмат кылды.